Алато 24 каналының түз эфирин кечемес программасы улантат. Студияда мен Керез Жүкеев иштейм. Саламатсыздарбы. Эртең Кыргызстандын бир катар шаарларында белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт иштери башталат. Мындан туура бир айдан кийин Ош, Токмок, Каракол, Балыкчы жана Майлуу суу шаарларында жергиликтүү кеңештерге депутаттар шайланат. Буга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы кайсыл шаарларда канча партия ат салышууга укук алганын жарыялады. Өлкөнүн экинчи борбору катары эсептелген Ошто 120 миңден ашуун шайлоочу бар. Шаардык кеңешке 9 саясий партиянын талапкерлери ат салышары белгилүү болду. 30 миңден ашык шайлоочусу жашаган Токмокто 9 саясий партия катышары айтылды. 32 миң шайлоочу катышат деп күтүлгөн Ысык көлдүн борбору Каракол шаарында шайлоого 15 партия аттанат. 25 миң шайлоочу туруктаган Балыкчы шаарында 11 саясий партия катышканы жатат. 11 миң шайлоочусу бар Майлуу суу шаарындагы өтүүчү шаардык кеңешке 6 партия катышмакчы. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү, үгүт иштери туурасында студиянын меймандары кеңири айтып бермекчи. Анда мен студиянын меймандары менен тааныштырайын. Өмүралиев Айбек Нурзамирович, Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы, Борбордук шайлоо комиссиясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Адилет Шаршынаалы уулу жана серепчи Осмонбетов Эдил Кубатович. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Алгач биз мына ушул шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу сюжетибизди көрүп алып, анан маегибизди баштасак. Мамлекеттик маанидеги маселелердин бардыгы парламенттин элегинен өтүп, мыйзамдар өз убагында кабыл алынып келе жатат. Бирок алдыда шайлоо, анын таасиринде партиялар ар кандай саясий өнөктүктөр менен алектенип, ага арналган иш-чаралардан парламенттеги фракцияларда четте калбайт деген серепчилер мыйзам чыгаруу иши солгундайт деп чочулашат. Бирок эл өкүлдөрүнүн алдында аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды коргоо, ошондой эле шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө багытталган бир катар милдеттер турат. Маселен, шайлоо босогосун 9% түшүрүү күн тартибиндеги негизги маселелерден. Президент достаточно четко, мне кажется, дал свое видение. Бул маселе боюнча президент өзүнүн көз карашын билдирди. Чынында эле 9% бай олигархтар үчүн түзүлүп берилген жеңил шарт болуп калат. Ким акча берсе, ошол өтөт деген сөз. Ал эми 7% бул коомчулуктун баасы. Бул тажрыйбаны биз колдонуп көргөнбүз. Андыктан президент коомчулуктун пикирин да эске алып, жакшы баасын берди. Албетте бардык мамлекеттерде эле парламенттик шайлоо бул мындай активдүүлүктүн, популисттик ойлордун, популисттик лозунгдардын, мындай чайкоочулуктун заманы болот да. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Себеби ар бир партия азыр ошол элге жаккысы келип атат. Ушундай бир убакыт болот. Албетте анан кийин ал убакыт бүткөндөн кийин унутуп деле калышы мүмкүн. Анда баарыбыз көрүп атабыз. Ошон үчүн эл дагы шайлоочулар дагы ушуга даяр болушубуз керек. Укмуш популисттик нерселер да болот. Парламент былтыр шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү максатында жергиликтүү кеңештердин депутаттары тууралуу мыйзамга да өзгөртүү киргизген. Ага ылайык айылдык кеңештердеги 30% квота айымдарга берилет. Жаңы мыйзамдар күчүнө кирери менен эң биринчи айылдык кеңешке шайлоолор Ысык көл облусунун Жети Өгүз районуна караган Саруу айылында өттү. Натыйжада кеңештин 21 мандаттын 9-уна айым депутаттар ээ болушкан. Айылдык кеңештин төрайымы болуп да аял киши тандалган. 16 аял өзүн коюп депутаттыкка талапкерликке, анан ошонун 9-у өттү, ал 30% болбой эле 42% болуп калды. Азыркы учурда 21 депутаттын 9-у аял. Азыркы учурда ошолор аябай активдүү иштеп атышат. Анткени азыр айылда бизге бөлүнгөн акча быйыл 33 миллион болду. Ошону биз туура багытта бөлүштүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошого аялдар чоң салым кошуп атат. Мыйзамдын жаңыланган редакциясы боюнча айылдык кеңештерде 30% квота айымдарга берилгени шайлоодо гендердик теңчиликти камсыздоого кепилдик берет. Анын үстүнө баш мыйзамда айымдар менен эркектер тең укуктуу деген ченемдер бар. Мындан улам шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча стратегияда негизги максаттардын бири шайлоо органдарына айымдардын катышуусун камсыздоо болду. Ар бир айылдык деңгээлиндеги шайлоолордо ар бир округда 30%-дан кем эмес мандаттар аялдар үчүн резервке калтырылат. Жогорку кеңештин жана шаардык кеңештин деңгээлинде аялдардын санын ошо квотага ылайык коргоо чаралары зарыл деп чечип
парламент колдоп берди ушул норманы. Парламенттин 6-чы чакырылышы дээрлик жарым жылдан кийин өз ишмердигин аяктайт. Эл өкүлдөрүнүн кароосунда өлкөнүн экономикасы үчүн мамлекеттин, элдин турмушуна зарыл болгон кечиктирилгис мыйзам долбоорлору бар. Депутаттар аларга да жоопкерчиликтүү мамиле жасашы керек. Анткени көп маселелердин ичинде алар талапкер катары шайлоо алдында берген айрым убадалары да бар. Самат Асипов, Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Рахмат. Мынакей өлкөнүн парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого бир даярдыктардын жүрүшү туурасында жалпы жодунан ушу сөздү баштап берсеңиз, Айбек мырза. Рахмат. Бүгүнкү күндө бизде 12 апрель 2020 жылга 30 жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого даярдыктар жүрүп атат. Анын ичинен 5 шаардык кеңеште жана 25 айылдык кеңеште шайлоо болот. Бүгүн 12 апрелде шаардык кеңешке тапшырган саясий партиялардын каттоо мөөнөтү аяктайт бүгүн. Тийиштүү документтерди тапшырып, ошолордун текшерип каттоо мөөнөтү бүгүн аяктайт. Ошондой эле биз ошол айылдык кеңештердин ошондой эле көрсөтүү мөөнөтү аяктайт бүгүн. Саат 12ге чейин документтер кабыл алынат айылдык кеңештин депутаттарынан, талапкерлерден. Негизинен Эртеңден баштап үгүт иштери башталат ошол шаардык кеңештерде. Эми мурдагы, мисалы үчүн, буга чейин өтүп келген шайлоолорго караганда өзгөчөлүктөр барбы? Өзгөчөлүктөр бар, албетте бар. Ошол биздин былтыркы акыркы кирген өзгөрүүлөрдүн негизинде азыр айылдык кеңештин депутаттарына күрөө коюлду. 1000 сомдон азыр күрөө төлөш керек. Андан тышкары шаардык кеңештин, айылдык кеңештин саясий партиялар жана талапкерлер өздөрүнүн программаларын тапшырыш керек. Ошондой эле айылдык кеңештерде 30% квота кирди. Айымдар үчүн. Айылдар үчүн. Ошондой жаңы нормалар кирди. Ошонун негизинде азыр шайлоого жүрүп. Адилет мырза, айтсаңыз, анда ошол күрөө коюлат деп атпайбызбы? Ошол күрөө эгерде баягы талапкер өтпөй калса, ал күрөө эмне болот? Эгерде талапкер өтпөй калса, тийиштүү добуш алган саясий партияларга күрөөсү кайтарылып берилет. Ал эми добуш ала албай калган партиялардын күрөөсү болсо мамлекеттик бюджетке өткөрүлүп берилет. Эдил мырза, айтсаңыз, анда ошо сиздин көз карашыңызда кандай, ошо жаңы өзгөрүүлөргө кандай карайсыз? Серепчи катары. Карап көрсөк, 2020 жыл бул чоң окуялар болот, өзгөчө жыл Кыргызстан үчүн. Эмне үчүн? Биринчи мына жаңы айылдык кеңештерге шайлоо болот, анан күзүндө жогорку кеңешке болот да. Анан саясий партиялар бар да Кыргызстанда. Алар 200дөн ашык. Анан алардын саясий партия түзүлгөндө саясий максаты бар. Бир айыл кеңеште депутат болобуз, өсүндүн талапкерлерин, же жогорку кеңештин депутаттары болот. Анан программалар бар да. Анан биз карап атпайбызбы, 28 жылдын ичинде саясий партиялар кээ бирлери өзүнүн программасын же максатын билбей, жөн эле талапкерлер койчу, айыл кеңештерде, жогорку кеңеште, анан өтүп кеткенде биз билбейт элек да. Бүгүнкү күндө мен ойлойм бул саясий өзгөрүүлөр болуп атат. Анан айылдын кеңештерден карап көрсөк, бул өзгөчө шайлоочулар эмне үчүн? Биринчиден, жаңы келген партиялар, же эски партиялар, алар өзүнчө машыктыруу тренинг катары эметет. Программа кандай өтөт, кандай өтөбүз дегенде программа депчи. Ошон үчүн мен ойлойм бул аларга дагы саясий тажрыйба биринчиден. Экинчиден, бул саясий жоопкерчилик. Биз өзүбүз кандай моюнга алыш керек, аткарабыз же аткарбайбыз. Анан бул шайлоочуларга бул көрүп атпайбызбы, 5 чоң шаарлар: Ош, Каракол, Балыкчы. Ошол үчүн эмне үчүн алар талапкер, ошол партиянын талапкерлери коюп атат? Бул негизгиси, бул азыр көбгөй маселе бул айылдарда же кичинекей шаарларда. Анан аны чечкенге сөзсүз өзүнүн талапкерлери болуш керек да. Анан алар келип программа менен, өзүнүн программанын максаты менен өнүктүрүп эметсе, ошондо алардын да аброю чоңойт. Анан унутпаш керек, биз сөзсүз бул азыр айыл кеңештерге шайлоого катышкан партия, саясий партия, алар саясий дымагы бар. Алар сөзсүз жогорку кеңешке биздин талапкерибиз мүчөлөр болот депчи, барып үмүт болот да. Ошон үчүн аларга мына азыр быйыл 12 апрелде болгон шайлоо аларга дагы жакшы. Бул эмне үчүн? Алар
алар өзүнүн программасын иштетет биринчиден, экинчиден максатын коет, экинчиден алардын мындай агитаторлор бар, штабы бар, аларды дагы кичине мындай тест кылып, кандай иштейт экенге даярданып күзгүгө эметет да. Бул пайда топ сөзсүз. Буларга жакшы, ошон үчүн мен ойлойм, алар дагы чоң максат коюп. Анан биз көрүп атпайбыз, 5 шаардын ичинде кээ бир партиялар өзүнүн талапкерин койбой атат. Сиз өзүңүз айтып кеттиңер. Алар ойлоп атат, мен бияктан өтөм, бияктан өтпөйм. Ну, мисалы келтирсек, Караколдо өтөм, Оштон өтпөйм, Токмоктон. Бирок азыр саясий конфигурация өзгөрдү Кыргызстанда. Ошон үчүн партиялар сөзсүз жергиликтүү же чоң шаарларда өзүнүн талапкерлери болуш керек. Ошондо болгондо мындай өзүнчө бир базис катары, саясий базис болгондо анда жогорку бийликке же башкаларга өзүнүн талапкерин жиберет да. Жакшы. Айбек мырза, мынакей сиздер жакында эле ошо бардык аймактарды кыдырып, атайын семинар окутууларды жүргүзүп келдиңиздер да, ошол эмнеге багытталды? Бул ошол кирген мыйзамга өзгөрүүлөрдү ошол жерлерге жеткизүү, ошол тааныштыруу ошол мыйзамдар менен. Анан ушул жолугушуу ошондой эле баягы жергиликтүү жамааттын башчылык өкүлдөрү менен ошолор менен жолугушуп, бир тартиптердин өзгөрүүлөрдү. Атайын адистерди окуудан өткөздүңүздөр, э? Окуудан өтүп бүттү азыр, ошол участкалык аймак шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү окуулар болуп өттү бардык жерде. Мурда ушу тажрыйбаланчу эле ушундай процесс? Бизде албетте ар бир шайлоодо ушундай окутуу процесстери жүрүп турат. Мындай укук коргоо органдары менен дагы биргелешип иштедиңиздер? Ооба, азыр укук коргоо органдары менен да биргеликте иштешип. Бул азыр бизге жаңы норма кабыл алынган, дагы КГОР. Азыр бизде 2019-жылдын 8-августунда өзгөрүүлөр кирбеди шайлоо мыйзамдарына. Ошого ылайык ар бир шайлоо комиссияларынын бардык деңгээлинде ыкчам аракет көрүү топтору түзүлөт. Ал жакка укук коргоо органдарынан өкүлдөр кирет, жарандык коомдон массалык маалымат каражаттарынан өкүлдөр кирет. Анан ошо аймактык шайлоо комиссиясынын деңгээлинде түзүлгөн топко бардык арыз даттануулар, мисалы добуштар сатып алуу боюнча, ошол сыяктуу бардык мыйзам бузуулар боюнча маалыматтар келип түшөт. Анан баягы ошол топ ыкчам иш алып барат да. Ошол максатта түзүлгөн. Жакшы. Андан сырткары мынакей ушу биз 30% айымдар үчүн гендердик теңдик деп атпайбыз. Бүгүнкү күндө ошол саны канча, мисалы үчүн канча депутат болуш керек, анын канчасы аял болуш керек? Бүгүнкү күндө ошол айылдык кеңештерде 30% квота менен, мисалы толугу менен ошо 25 айылдык кеңештерге бизде 375 мандат бөлүнгөн. Ошол 375 мандаттын 143-ü аял кишилерге өткөрүлүп бериш керек. Бул ар бир округга, тийиштүү сандагы мандаттар бөлүнөт. Ошонун негизинде ошол 143 мандат. Ошого кандай карайсыз сиз ошо гендердик кепилдик боюнча? Бул аябай жакшы, эмне үчүн? Бул карап көрсөк, жакында эле 8-мартта кандай саясий дискуссия болду. Бияктар кээ бир айтат, аялдар болбош керек, кээ бир жыл мурун Сары Айылда кандай окуялар болду. Мен ойлойм, бир жагынан бул бийлик дагы анан жаңы система киргизгенден кийин сөзсүз 30% аялдар квота болуш керек да. Гендердик теңдик. Анан эмне үчүн? Биринчиден айылдык кеңештен аялдар депутат болуп, тажрыйба алып, кичине өзүн көрсөтүп, активдүү болуп, бул эмнеге керек? Жогорку кеңешке өткөнгө биз ачык эле айтып коюш керек, саясат бул саясий аттандашуу, бул аябай катуу. Ошон үчүн кээ бир кишилер айтат, бул аялдар эмете албайт депчи. Бирок биз эметип көрүш керек. Мында жалпы Кыргызстандын санын карап көрсөк, жарандардын 52% бул аялдар. Анан алардын да өзүнүн добушу, өзүнүн салымы бар да, экономикага кошконго, саясий эми социалдык маселелер боюнча. Анан кээ бир эл аралык изилдөө бар. Алар айтып атышат, аялдар бийликке келгенде коррупция өспөйт депчи. Эмне үчүн десе, бул эме дейт, бул биологический жагынан биздин эме ар кандай болот да. Эмне үчүн аял келгенде ал мындай өзүнүн ан сезими башкача болот. Ал келечекте ойлойт, балдарын ойлойт, кандай эметкенчи. Ошон үчүн кээ бир мамлекеттер бар, Европада, башка мамлекеттер, аялдар парламентте көп болсо же өкмөттө болсо, ошо өкмөт аябай өнүгүп, мындай аябай туруктуу болот да. Ошону дагы мен ойлойм, Кыргызстан кадам менен ошол максат тажрыйба алып атат да. Жакшы. Анан мынакей Айбек мырза айтсаңыз, эми ошо ачык айкындуулукту камсыздоо багытында кандай иштер жасалды сиздер тараптан? Мисалы үчүн ошол эле шайлоо процессинин өзүндө, мисалы үчүн бүгүнкү күндө бизде жаңыча электрондук
багыт менен иш алып барып атабыз. Ушул багыттарда жалпы жөнүндө айтып берсеңиз. Электрондук ошол эле баягы талапкерлердин талаптары бар. Соттуулугу, билими, жарандыгы. Ошолорду азыр бизде ошол электрондук ошол түндүк аркылуу текшерүү жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошондой эле текшерилип бүттү, бүгүнкү күндө текшерилип бүттү. Ошол каттоо мөөнөтү аяктаганга чейин текшерилип бүтүш керек. Ошол бүгүнкү күндө бүттү. Ошо түндүк системасы аркылуу ар бир талапкердин талаптары бар текшерилди түндүк аркылуу. Жакшы, мыйзам бузууларга жанагы сиз ыкчам топтор дебедиңизби? Ошол дагы кандай иш алып барышат эми? Ошол мисалы үчүн арыз келип түштү. Андан ары кадамдар кандай болот? Арыз келип түшкөндөн кийин ошо тиешелүү, мисалы борбордук шайлоо комиссиясында же аймактык шайлоо комиссиясында тиешелүү укук коргоо органдарынан өкүлдөр болот. Ошо башчылары, ошо мисалы райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болот. Анан ошол жерден түз байланышып, ошо орундардагы кызматкерлер менен анан баягы ыкчам чара көрүшөт да. Анан кайра ошо көрүлгөн чара тууралуу маалымат берилет. Бизде ошондой эле горячая линия иштейт. Азыркы учурда иштеп жатат. Ыкчам байланыш бар. Борбордук шайлоо комиссиясында азыр күндүр радистер отуруп, ошо күнү-түн иштеп, ошо байланышта болуп турушат. Мүмкүн болсо номерин айтып койсоңуз, ыкчам байланыш кандай байланышат? Жарандар кантип ошол ыкчам байланышка чыга алышат? Биздин официалдуу сайтыбызда номери ошондой эле жанагы координационная группа оперативного реагирования КГОР деп атпайсызбы? Ошол байланыштын дагы официалдуу сайтыбызда номери бар. Электрондук байланыш турбайбы? Электрондук горячая линия бар. Анан электрондук биздин сайтка киргенде ошол жазылып чыгат, анан байланышыш керек экен. Башкача айтканда баардыгы санариптешкен экен да. Жакшы, бул техникалык жактан анда ушул теманы улайлык. Эми бүгүнкү күндө мисалы үчүн ушу жергиликтүү шайлоолорду өткөрүү багытында техникалык жабдуу кандай жолго коюлду? Техникалык жабдуу азыр бизде шайлоо автоматтык эсептөөчү урна аркылуу өтөт шайлоо негизи. Анан жарандар шайлоо участогуна киргенде азыр бүгүнкү күндө бизде ар бир шайлоочу участокко барып өзүнүн тизмеден каттоо мүмкүнчүлүгү бар. Тизмелер илинип турат ошол участкалык шайлоо комиссияларында. Анан эгер шайлоочу өзүнүн тизмеден кандайдыр бир катачылык же тизмеден таппай калса, тийиштүү арыз берип, анан ошондой эле баягы идентификационный оборудование турат. Ошол жактан ошол шайлоочу келип өзүнүн тизмеден таппай калып, анан ошо менен тастыктайт. Мисалы ошол шайлоочу же ал шайлоочу эмеспи, паспортун көрсөтүп, ошо менен ошондой азыр арыздар тапшырууга укуктары бар. Ошол шайлоого 15 күн калганга чейин ошондой арыздар кабыл алынат участкалык шайлоо комиссияларында. Шайлоо процесси бизде автоматтык эсептөөчү урна менен өтөт. Ага чейин шайлоочу өзүнүн идентификациядан өтүп, ал чек берилет. Ошол чекти барып бюллетенге алмаштырып, анан добушун берип. Жакшы. Эми мынакей сиздин карасам алдыңызда ошо партиялардын тизмеси турат, Бул кандай партиялар? Мисалы үчүн ушу жана биз айтып аткан 5 чоң шаарлар боюнча. Партияларды атап берейинби? Жок, мисалы үчүн жана партиялык добуш боюнча да ошол багытта айтып берсеңиз. Бизде азыр дагы бир норма бар, ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө норма бар. Саясий партиялар шайлоо указы чыкканга чейин 6 ай мурун катталыш керек деген норма бар. Анан ошол нормалардын баарын карап, 6 ай мурун катталган партиялар. Дагы кандай жол-жобосу бар ушу партияларга койгон талаптын? Ошол ар бир саясий партия көрсөтүп аткан тизмесинде 1,5 эсе багы, мисалы ар бир шаарда бекитилген өздөрүнүн мандаттары бар. Мисалы Ош шаарын алсак 45 мандаттан 1,5 эсе көп болуш керек. 1,5 эседен кем болбош керек да ошо списокто талапкерлердин саны. Анан 30%дан кем эмес бир жыныстагы талапкерлер болуш керек. 70%дан көп эмес. Мисалы 70%дан көп эмес эркек, же болбосо 70%дан көп эмес аял. Ушундай болуш керек. Жакшы. Адилет мырза,
Мына жакында эле ушу биздин ушу алыс барбай эле баягы социалдык түйүндөргө да чыкпадыбы, шаарларда баягы каттоонун ушунчалык бир көп көлөмдө каттоолор боюнчачы, ушул боюнча кандай маалыматыңыз бар? Бул боюнча маалымат ошо бизде Борбордук шайлоо комиссиясында ошол маалымат чыгаар менен ошол замат жыйын өткөрүлгөн. Бардык ошо укук коргоо органдары, тиешелүү мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери болуп жыйын өткөрүлүп, ошо жыйын негизинде тиешелүү чаралар көрүлүп, укук коргоо органдары тарабынан кылмыш иштери козголгон ошо тиешелүү кызматкерлерге. Анан ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан иликтөө жүргүзүлүп, ошондой каттоого жол берген кызматкерлерге карата чара колдонуу боюнча иликтөө жүрүп атат. Азыр кылмыш иштери козголуп, тиешелүү иш чаралар жүрүп атат. Ошо жыйынтыгы боюнча тиешелүү чечим кабыл алынат. Эми ошол катталып калган адамдар эмне болушат? Эми булар шайлоого катышабы же катышпай калышат? Эми азыркы учурда катталган адамдар ошо кылмыш ишинин козголуп жыйынтыгы чыккычакты тизмеге кошулбайт, кошулбайт, катыша алышпайт. Ошол боюнча мырза эмне дейсиз? Мындай карап көрсөк, бул шайлоо негизги бул саясий окуя да. Анан ар бир шайлоо болот жергиликтүү кеңешке же шаардык кеңешке же жогорку кеңешке сөзсүз ачык айкын болуш керек. Экинчиден адилеттүү болуш керек да. Анан техника жагынан башкалар эметкенде, анан катышкан саясий партиялар шайлоо бүткөндөн кийин жыйынтыгы чыгат да. Анан жыйынтыгына макулуш болуш керек. Адилеттүү өткөн, эч кандай мыйзам бузулуу болбош керек да. Анан Кыргыз тарыхын карап көрсөк, мына уже 30 жылдын ичинде кээ бирлерде мындай кээ бир партиялар оппозиция болобу же башкалар алар макул болбой адилеттүүсүз өткөн депчи. Ошон үчүн биз саясий туруктуу революцияга чейин барганбыз да. А бүгүнкү күндө мен карап атабыз, биз бийлик дагы, анан БШК да реакция берип атат. Сөзсүз мындай эч ким шайлоо бүткөндөн кийин эч ким доомат койбош керек, эч ким айтпайт эле бул адилетсиз, таза өткөнгө ачык айкын. Ошол максат болуш керек. Анан биз унутпаш керек, Кыргызстан бул Борбордук Азия кылмыштык мамлекеттерде биз демократиянын арабыздын мисалы катары кетире алабыз. Башка мамлекеттер да карап атат бизди, дүйнө да карап атат. Анан биз дагы биздин мамлекет катары эл аброюбузду түшүрбөш керекпиз да. Ошон үчүн шайлоо ашууну көрсөтөт да. Жакшы. Айбек мырза, анда мына эртеңки иштери башталган турат. Ушу жалпы жарандарыбызга эмне демекчисиз? Биздин Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан. Ар бир жаран, эми ар бир шайлоочу ошол өзүнүн азыркы убактагы шайлоочулардын тизмесин тактоо, шайлоочулар өздөрүнүн багы участкалык шайлоо комиссиясына барып тизмеден тактоо жумуштары жүрөт. Ошол шайлоочуларга айтып кетет элем, ошол өздөрүнүн бар участоктарына маселе жаралбагыдай өздөрүнүн шайлоо өнөктүгүнө, өздөрүнүн жарандык бир позициясын көрсөтүп, добушка себеби бүгүнкү шайлоочу ал эртеңки өзүнүн баягы келечегин шайлоо атат. Мына ушундай бир оптимисттик ой менен бүгүнкү анда программабызды жыйынтыктасак, сиздерге ошо келип жашынакай жаңылыктар, мисалы үчүн ошол эле биздин жергиликтүү шайлоого киргизилген мыйзамдагы жаңылыктар, өзгөчөлүктөр тууралуу маалымат бергениңиздер үчүн, Айдил мырза, сиз болсо ошо өзүңүздүн ушул бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы бир саясий өнөктүккө карата көз карашыңызды билдиргениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жергиликтүү кеңештерге шайлоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматын уктуңуздар. Ала тоо 24-төн алыстабаңыздар, саламатта болуңуздар.